бул Нурбек Маткеримов, кызыл бурчтан чыккан, көк бурчтан Сакен Алимбетов. 66 килограмм салмак чембирдигиндегилер. Өтө окуя бат өнүгүп баштады. Чү дегенде эле чабуулга өттү экөө тең. Ой. Колун кайрып кетти. Атандаштын астында жатканына карабастан Нурбек Маткеримов 1988-жылы төрөлгөн. Ош шаарында төрөлгөн мушкер. Ошентип мен оюнча бир 20 секундага да жеткен жок. Колду артка кайрып туруп, атандаштын астында жатып алды. Жокердик самбонун өкүлү Нурбек Маткеримов. Ал эми Сакен Алимбетовго ошентип ийгилик бул ирет жылмайган жок. В первом раунде за 17 секунд боевым приемом на руку победа одержал Маткеримов Нурбек. Ошентип 17 секунд экен, чынында 20 секундага да жетпей туруп 17 секунд атандашын утуп алган Нурбек Маткеримов. Бүгүн биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой Папан аймагына бара жаткан учурубуз. Анткени бул жакта өлкөбүзгө өз салымын өлчөй кошуп жаткан Нурбек Маткеримов деген эрежесиз эр уруш боюнча машыктыруучу мекендешибиз бар. Көрсөтүүбүздү ушул жактан баштасак, көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Мен балам атанын жолун жолдободу. Спортко башынан эле бала кезинен эле өзүнчө телевизордорду көрүп, анан ошо телевизордо болгон нерселерди аткарып, анан эле ошо кийин баланын шыгына карап интернатка алып бардым, спортко катышсын деп. Интернатта Терешковада областтык экен албай, Кара Сууга алып бардым. Кайра Терешковго алып келдим, ушинтип анан болбой калды. Кайра ошол жерден оңду бүттү, анан жогорку окуу жайына барды, анан спортко ошондон нары кетти да. Мен алгач кадам таштаган спортко негизи өз кичинекейимден эле кызыгам спортко. Ушул жерде баштагам алгач кадам. Таза аба, тоон боору, кой кайтарып, бул жерде мал кайтарып, өзүнчө эле бир табигатта бир өзүнчө мен ойлойм тренировка деп салган машыгуу деп ойлойм. Алгач кадам ушул жерде башталган, кызыгуум. Бул жака чуркап, турник ойноп дегендей. Кинолорду көрчүмүн мен, кинолорду көрүп, ошолорго кызыгып, мен да ушундай болом деген алгач кадам ушул айылда башталган, ушул Кызыл айылында. Ошол биринчи жолу кадам ушул жерде баштаган, ушул жерде кызыгуум ушул жерден арткан. Жаш кезимде бул единоборство, бой без правилдан түшүнүгүм болгон эмес негизи. Анан Ван көп көрчүмүн, Брюс Ли экөөнү. Мен ушинтип каратец болом, карате деген түшүнүк менен жүргөм да. Анан бул жерде ошо түшүнүк менен, бул жерде агайыбыз болчу, азыр шартка байланыш жок болуп калып, өзү каратец, черный пояс. Ошого келип, улам убакыттап, бош маалында келип, адан задание алып, үйгө барып өзүм кайталап, мен өз максатым каратец болом деген. Анан шаарга барып, институтка тапшырып, башкача үйрөнүп көргөндөн кийин ушул жолу өзүм тандап алдым. Единоборство, бой без правилдечи. Ага чейин менин түшүнүгүм ошол Ван Брюс Линин кинолорун көрүп, ошол көп басым жасап, ошолор туурап десем да болот. Ошолор менен баштагам алгач кадамымды. Негизи биздин тууган урукта болгон эле эмес десем да болот. Мен тага тарабымда бар да, өзү волейбол ойногон тагаларым бар. Анан апам өзү ошо баскетбол ойноп мектеп кезинде, университет маалында. Ошо тараптан жугуп калды десем болот. Анан өзүм чоң атам болгон ал мезгилде палбан адам болгон, улакчы болгон деп. Ошол көп мотивация берет эле мага. Мындай болуп жүр, андай жүр, мындай болсоң күчүң болот, тамак жесең көп күчтүү болосуң, мындай кылсаң күрөш аласың, мындай жүр, мындай тың жүр, ыйлаба, жигит болуп жүр деп чоң атам колунда чоң окуган үчүн чоң атам көп жол көрсөттү мага. Анан өзүм жагыман мен алгачкы өзүм эле деп эсептейм го. Менден башка жок, буйрса мындан бияка чыгарабыз кадрларды. Жеке өзүм үй бүлөм эмес, ушу Папанын элине кызмат кылам деп жүрөм, Кызыл айылыначы. Колунан келишинче аракет кылып, балдарды үгүттөп спортко. Бир эле бой без правил эмес, олимпийский витке үгүттөйм деген ойлор, максаттар бар азыр. Мен түшүнүгүм ошол эле, буйрса кылып, жаш муундар өсүп, мектеп бүтүп кызыккандар барса, колума барса, жол көрсөтүп аларга.
Ушу олимпийский битке үлгүлүктөө менен оюм бар да, азыр максатым ошол. Жолдошум менен мындан 7 жыл башта курбуларым аркылуу таанышып, көз бир топко чейин сүйлөшүп жүрдүк. Сүйлөшүп, бири-бирибизди кенен түшүнүп, анан Алланын насиби менен баш кошуп, азыркы күндө бактылуу 3 баланын ата-энеси болуп жашап жаткан кезибиз. Ал үйдө мээримдүү ата, сүйүктүү жар, жумуштан келип, канча чарчоосуна карабастан, балдары менен кенен ойноп, балдары менен баладай болуп ойноп, келип биздин кем курчубузду сурап, мээримдүү ата. Спортчу экенин башында билген эмесмин. Андан таанышкандан кийин бир жыл чукулдаганда билдим. Ага чейин такыр өзү деле билдирбептир, мен деле билчү эмес экенмин. Башында эле тренер болчу экен эле мен сүйлөшүп баштаган мезгилде. Спортчу экенин билдим, бирок тренер экенин билген жокмун. Бир жыл, 1,5 жыл деген чукулда ага экенин билдим. Колдоп, анын ийгиликтерин көрүп, анын колуна тренировка кылган балдардын ийгиликтерин көрүп, негизи анын ийгилиги бул менин ийгилигим деп эсептейм да. Бул канчалык ийгиликке жетсе, мен ушунчалык кубанам. Мен негизи ушу жолду өзүм баргандан тандагам, мен өкүнбөйм. Менден башкасы олимпийский вид болуп, бизки не олимпийский болгон үчүн олимпийский видке мен өкүнбөйм, бирок жаш балдарды ошого тарбиялаганга үмүттөнгөнгө аракет кылам да. Ошол жолду көбүрөөк басым кылам, азыр оюм ошол да. Кичинекейимден эле ушуну максат кылчумун, ушуну тилек кылчумун, ушундай болгон буйруса чоңойсом депчи. Анан мен тренер болуп калган себеби кандай десем, жана өзүм көп жетишпей калган нерселерди ошолордон кызганып, анан ушуларга, ушу мен жетпеген максаттарга, мен ойлогон ойлорго ушу балдарым жетсин деп ошол ойдон тренер болуп иштеп калгам. Негизи ошол. Анан мындай кандай десем, биз мезгилде, биз урушкан мезгилде альтернативный бой анан основной болчу да. Основнойдо мен весим жетпей калчу көбүнчөсү үчүн. Мен 55, 60, 52де урушуп калган үчүн, калп айтпасам мен видео камера эле болчу да. Азыркы интернет, соцсет, мындай Инстаграм, мындай нерселер жок болчу. Бу жерде ыраазычылык айтып кетем Эмил Токтогонов агайга. Себеби Валетуда эр таймашты чемпионат кылып, ар бир весте 55, 52, 57ден баштаган үчүн Кыргызстан чемпиону, Азиянын чемпиону кылып, ушул агайдан биринчи жолу ошодо урушкам мен. Валетуда да чемпион Кыргызстан болгомун, чемпион Азия болдум. Ага чейин основной, кандай десем, основной бой болуп 70ке чейин 1 вес, 70 өйдө 1 вес, анан тияж 1 вес болгон үчүн биздин вес жетпеген үчүн эле круговой уруша албай альтернативный урушуп жүргөнбүз да. Ал негизинде интернет болгон эмес, кандай десем, көп нерсе азыркыларга жеңилдик да, бүт нерсе бар, интернет бар, бүт нерсе убагында чыгат. Ал мезгилде видео камера болгонго дейм менче. Колдоо деле болду десем жарашат, анткени атам, ата-энем ыраазымын. Мен өзүм тандаган кесипти ушундай Мединаборсто, бой бесправилде, панкреатондо травма көп болот да. Ошого карабастан атам өзүң кесибиң тандадың, өзүң аягыңа чык деп, бирок мындай спонсор жагынан, колдоо жагынан эч ким болгон эмес. Өзүм күчүм менен эле келип ушу даражага жеттим десем жаңылышпайм да. Ана, нау? Нанабы? Эмес бе? Кайсыны? Нан аласың, нан, а? Шуну? Мыр. Кармачы? Кармайласың бе? Нурбектин ийгиликтерине эне катары өтө жогору баалайм. Башында өзү чындыгында эне бала ооруса эненин жүрөгү кошорот эмеспи? Ошол сыяктуу бул баламын спортко барганына каршы деле болгон эмесмин. Анткени мен өзүм ошол Нурбекти студент мезгилимде ошол дене тарбия сабагына кызыкчу элем өзүм. Анан ошол эненин беремени мезгилде эне эмнеге кызыкса, ошо төрөлгөн бала ошого кызыгат экен да. Мен ошого толук ишенем. Анткени Нурбек ошо кичинесинен эле спортко кызыкты. Нурбектин ошо эмгеги менен балдардын эмгекке жеткирген ийгиликтери ушу Нурбектин ийгиликтери деп ойлойм. Мен эми билбейм, агам жөнүндө көптөгөн пикирлерди билем.
Мен ага менен аябай сыймыктанам. Классташтарым көбүнчө эле айтып калат, сен агаңы көрдүк, сен агаң мындай күрөштөр менен машыгып атат экен деп айтышат. Эми алар айтканда мен аябай кубанып кетем да. Себеби эми менин агам ушул жерде аты чыгып атат деп классташтарым жанында өзүмө кичине башкачараак сеземин. Кандай десем, эми мен дагы агамдын жолун жолдогум келет. Агамдай чемпион болуп, Негизи биздин зал ушул. Мен өзүм ушул жерде дене тарбия мугалими болуп иштейм. Залдын устойлары жакшы. Бала 50дөй бала бар азыр. Стабильно результат берип, залдын атын чыгарган 20дан ашык бала бар өзү негизи. Бул ушу балдардын мээнети, балдардын жеңишинде жаңылышпайм. Бул пояс Кудайбердиұлы Санжардың жеңишинде ал мен биринчи болгон окуучулардын бири. Бул Акжар кубогунда 2018 жылы чемпиондук пояс тутуп алган. Бул болсо Чапкынуулу Кошой. Бул комбат жүжүсүдан кече жакында такчыстоосун билбейм. Азияны утуп келди, буюрса Украинага бирге даярдатабыз азыркы учурда. Бул болсо, бул да Эрнис деген баланын ремени, бул Кургубойдон бойдон уттум, FFC организациясынан. Бул болсо Садыгул Урскелдин поясу. 2018 жылы Акжар кубогунда өткөн турнирде Кудайбердиұлы Санжар менен Садыгул Урскелди. Кудайбердиұлы Санжар 84 килограммда жеңүүчү болуп алтын курду алган. Ал эми Садыгул Урскелди 60 килограмм салмакта бул ременди алган. Алар менин биринчи окуучуларым болуп эсептелет. Мен Маткеримов Нурбек агайыма ушул Ош гуманитардык педагогика институтуна тапшыргам. Физкультура тарбия адистигине. Ошол боюнча келип калдым. Ушул жерге келип, ушул Нурбек агайымды издеп таап, ушул жерге ошол окуу жай аркылуу агайым менен таанышып, мен агаларым бар эле, агаларым ошо Нурбек агайымдын колуна тренировка болгондуктан ошол агаларым жол көргөзүп, мен бул Маткеримов Нурбек агайым башка маштуурчуларга караганда өзүмдүн оюм өтө жөнөкөй, анан көздөгөн нерсесине мындай талкпай эмгектендирип жеткизгенге аракет кылат. Эмгекти өтө катуу талап кылат. Ошонусу мени айырмаланып турат. Анан талапты катуу коет. Көчөдө урушпагыла, көчөдө жүргөндү мен өзүм атамдай, агаларым кандай насаат кылса мага ошондой насааттарын айтып, мен ушул даражага алып келип отурат. Ошо агайыма чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ошо агайым ушундай талккан эмгектерди мага кылдырып аткандыктан мен жакшы ийгиликтерге жетишип жатам. Негизи мен өзүм айтпасам да бул нерсе эл оозун айтылып эле жүрөт. Буга чейин физкультурный академияда СКАФ деген зал чыгып жүргөн экен, ушундай эрежеси мушташка. Андан кийин ал зал деле жок болуп, частный залдарга бөлүнүп кетти. Мен айтпасам да буга чейин мага чейин деле айтылып жүрөт. Ушундай ОГИПден, институттан, ушундай имамадан, ушундай эрежеси мушташтан ушундай зал түштү деп. Буга чейин мен айтпасам да эл оозун айтылып жүрөт да, жок деп эсептейм. Башка университеттердин атында. Тренировка кылып жүргөн мезгилде болчу, азыр эми тренер болгон убакыт бөлүнбөй калат экен. Өзүң тренировка кылып аткан, машыгып аткан мезгилиңде бир баланын ошибкасы чыгып калат экен. Анан алек болуп, эми бизде основной түрөн минсең да дыхалкада энергияң жетет, жетпесе дыхалкаң жетпесе уруша албайсың да. Жакын деле уруштум өзүм. Бир бой урушуп утулуп калдым, бир бойду уттум.
менде шарт уақыт болбай қалады. Негізі ұшқанға көңілім бар, мүмкіншілігім бар десем болады, уақыт болбай қалады. Машық тұрушылық мен уағында машық жүргенді білген емескем. Мұғалімнің қадірін мұғалім болғанды білесің деген сөзді машық тұрушы болғаннан білдім да. Баланы шуншалық менет қылып, бұл жерге единоборство байсосы клуб болған үшін кейбір күрөшке жөндөм болады, кейбір стойка жөндөм болады. Бұл жерде бірле стойка емес, мұшташ дегеннен кейін спорт бүт түрінен единоборстводан алынады, бокстан алынады, кикбокстан алынады, джиу-джитсудан алынады, боевой самбодан алынады. Негізі қиынырақ екен. Шон үшін мен мұрда мен тарбиялап, үш даражаға жеткірген ағайларыма, ағаларыма рахмет білдіремін, şu мүмкіншіліктен пайдаланып. Мына Нұрбек болса 2007 жылы мен аға келіштеле бірінші алып. Келіп, мен бокстан бұлары мен өзім үйреткенмін. Бұл менен қошылы Мықтыбекте келген ағай деп аз бойға шығып жүреді, екі келіп бір мезгілде. Мықтыбек мен бокстан тайлағамын. Бұл Нұрбек болса университеталарды ұтты, кандидат мастер спорт болды. Шапоқта 3-ші местен алған. Анан кейінле бокстан кете бербей, бұлардың мен білі көріп атасыңар, барысына мына бойға қызығып кетті, бұларда бұлдағы Мықтыбекте бойға қызығып бойға кетішіп қалды. Менің балдарым ұшындай қылып шығарып, мен мұндай айтқан неберелерім ұшындай қылып шығатқа, бұл мұндай айтқанда сыймықта. Мен өте қуаныштамын. 12-13 оқу жылдарымнан баштап чоң іштеп қалдық, андан кейін Ош гуманитарлық педагогика институтында дене тәрбие мұғалімі болып чоң емгектеніп келатабыз. Андан берки бұл Нұрбек Маткеримовтың спортқа болған қызығуысы аябай эле күчтүү. Негизинен бұл ушул аталган Огиппинин универсиадасын күрөш, самбо, эркин күрөш командаларын чогой универсиадаларда жакшы ийгиликтерди багындырып келатабыз. Андан сырткары Ош гуманитарлык педагогика институтунун жеке өзүнүн залында студенттер менен талыкпай эмгектенип, эрежесиз ээр уруш боюнча балдарыбызды машыктырып, аябай эле жогорку деңгээлдеги республикалык мелдештеги байгел орундарды алып жүрөт. Нұрбек Маткеримов менен кесиптеш катары өз ишине так, жоопкерчиликтүү жана өз кесибин билген адис катары билем. Кесиптештердин арасында орду бар, сый-урматка ээ бала, жана дайым коомдук иш-чара болобу, кандайдыр бир жеке окуу жайыбызда уюштурулган иш-чараларга активдүү катышып, дайым өзүнүн ордун так коюп ала жүрөт. Мамлекет тарабынан жагынан болгон жок. Мен жеке өзүм окуучуларыма да айтам, негизи өзүңөр мүмкүнчүлүк болушуңарча акча таап, бизге заяк келгенде балдарды өзүм даярдайм. Окуу жайдан да бул институттан да эч кандай жардам болбойт бизге. Бүткүн каражатын өзү колдонобуз. Анан Веб Global федерациясынын масмекери өзүмдүн досум бар, Абдурахман Элмекбаев деген. Ал бизге балдарга бой уюштуруп берет. Мисалы Бишкекке, биз үчүн Бишкекке барыш үчүн эле көптөгөн минимум бир бала 5000 сом расход болот да. 4-5 бала ал жатаканасын алып берет, тамак ашын алып берет. Ушу учурдан пайдаланып, ошо досума да терең ыраазычылык билгизем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү каарманыбыз Нұрбек мырзанын ийгиликтерине сиздер да күбө болдуңуздар. Эмне дейбиз? Ийгилик кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча. Кайсы болчу? Сол болчу.